Адамдар уструй материалдарды ташып жатышат. Кече кечинде Нойкен районунда өрт чыкты. Бутун вандамдай эле көтөргөн скутер минген бала унаа башкарган айдоочуну разнаразга чакырды. Бул кыздын апасына эле кыйын болду. Мисс Кыргызстан палаткага эмне болду? Кафеге барып шотту төлөбөгөндөй көрүнөт. Ташиев кеткинче Ташиевди жамандап жүргөн эми Садыр Жапаровду жамандоодо. Самат деген активист Америкага барып алып бийликке кенедей эле жабышып алды. Буга нааразычылыгын билдирген баланын видеосу тарады. Ушула жаңылыктар түрмөгө видеонун астына ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыр жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Стройматериал үшін. Стройматериал ба? Қайсыр ол қалды жер? Мөкен просто астында. Ерге, размер сөзің бі? Ерге ұнақ. Тоқтағыз, қай келсін, жылбай тұр. Жылбай тұр деймін. Қай келсін, аз тоқтап тұр. Он 15 минуттун ичинде макул 1 саат дейсиз. 2 саат өтүп атпайбы эжеке? 2 сааттын ичинде сиз жаап бере албай атпайсыз ошол учурда дагы. Кызыңыз тоёготуп болсу эжеке, бул жерде уктаган болбойт да, отурсун хотя бы. Алда элдин бар, возмущение деп атпайсыз. Биз ошол үчүн келдик эжеке, биз жөн эле келе бербейбиз бул жергечи. Өйдө тургузуп алыңыз, кызыңыз отуруп алсын. Дальдеп койдум. Зеленый назад. Могу дальше. Карачы, эти эки жысына телефон барып тапкандан кайда Ошо юрист айтпайт, бул интернет жылдык экен. Палатка түйүп койгон эле. Барып түшүндүрүп койгон баласына. Ойгонбойт эжеке. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу алдагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. Энең ушул 2 малдын айынан энең Кыргызстанды уруштуруп ушу 2 мал өттү. 2 эле эмес, дагы фейк аккаунттар бар, толуп турачы. Алардын бири да мындай өстөрүн бетин чыгарып анан ушинтип мындай сүйлөй албайт. Могу да сүйлөп атат, мо Самат деген эмес. Бирок бул өзү биякта эмес. Анткени неге бул өзүнүн элин жерин сатып кеткен эмеби билбейбиз. Биз өзүбүз делечи негизи кайсы жак тиги
Байман апте ол тетек отуруп алып сүйлөп отур. Ал жактан да бир күнү келет, шашпа. Бир күнү келет да бул делечи. Келгенде момпо сүйүн сурат бул делечи бул жактанчы. Анан Инстаграмдан эле азыр герой болуп жана Threads деген балиясы бар, ошол жерден баары герой болуп атпайбы? Бүт барына кирсең фейк аккаунт да. Бүт баары фейк аккаунт. Ачык аккаунт менен эч ким жазган да эмес да. Значит, бул өзүнүн эле адамдары да булчу өзү менен тартып жүргөн. Дагы бирөөсү чыкты ал Таиландка кетип калган, бирөөсү чыкты ал Европа. Бунун баары келет бир күнү келип камалат да. Эмнеге ушунча мисалы ушул жерде адамдар ой болуп калат да, мисалы туура булардыкы деле туура деп, тигилерди туура деп сүйлөгөн адамдар болуп калат го. Мага бензиндин понтун уруп, могу Жет областы кыдыра турган мага мүмкүнчүлүк түз бергилечи, мен силерге көргөзүп келейин. Кайсы жерлердин баары оңолуп калганын, отуруп эле телефондон герой боло бербегиле, толтура жер оңолуп калган. Толтура жер азыр мисалы өзүнүн нугунда жүрүп атат. Баягы эч бир каралбай калган мусордой болуп калган жерлер азыр уже иштелип акчага айлантып берип атат ошол жер. Түшүнүп атасыңарбы силер жашынакай эле? Именно мо тешелүү адамдаргачы. Муну көп эле негизи мага фейкте азыр хейттер жазат да, мен хейттердин любойуна кирип карайм да, атайынчы эмне деп жазып атат болду экен. Кирсең бүт эле фейк аккаунттар да. Бирден, экиден подписчиги бар. Нафиг антип, лучше өзүң аккаунт менен жаз, ошончо духуң жетсе турабы. Фейк аккаунттар менен аякта фигняларды пихать этип бербей турабы. Ушул нерсени чечип берсеңер, мен силерге Жет областы полный көргөзүп берем, чындап эле. Кайсы жерде кандай иш болуп атканынчы отуруп эле нерсени дөдүрө бербейчи, ушуну эле тети каякта Самат Бамат анан. Саматтың деле бир күнү көрөбүз, көтү ачылайын деп деле калды уже.